ошол сүттей таза болсо, жүрөгү элге таза болсо, мен ошол жерден сүйүнгөндөн жарылып өзүм эле өлүп калдым. Айтканда, Кыргызда жакшы макал бар. Желмогуздун кичинеси чоңунан күчтүү дейт. Ошол сыңарында кичине желмогуздар келет да. Кичине желмогуздар келет. Биз үлгүбүз деп өздөрүн айтып аткандар, жанагы биз элитабыз, интеллигенциябыз, шумдуктарбыз деп атпайбы? Ошолор өздөрү мындай үлгү боло албагандан кийин анда кандай нерсени тарбиялайбыз? Мына мен да ойлончумун, ушул ойго кошулуп, бүттүк бул бийликтегилер жаңырып, бир жаш муун, жаңы муун же мурда кийин бийликке бутагына аралашпаган, коррупцияга аралашпагандар, аттуу даңктуу жегичтер болбой эле жаштар менен обошсо же башка болсо өзгөрүп кетет экен деп. Бирок менин мындай бир нерсени байкап калдым да, жеке оюмдур балким. Бирок ошого көп кишилер кошулуп жүрөт. Бул өзгөрүп жаштар келген күнү деле ошолор үйрөткөн жаштар, анан ошолордун балдары келет да. Мындайча айтканда, Кыргызда жакшы макал бар. Желмогуздун кичинеси чоңунан күчтүү дейт. Ошол сыңарында кичине желмогуздар келет да. Кичине желмогуздар келет. Себеби бизде жаман прецедент калды, ошондой бир эмне болсо дагы улуп, жулуп, учурдан пайдаланып, мен бул кызматта канча турам ким билет, ушу жеп жутуп калышым керек деп эле салтка айланып калды, урурлук. Анын үстүнө ошол кызматты сатып алган киши, сатып алган акчасын кайтармайын, ал жерде жабышып, жанагындай жабышып алып соргон сүлүк болот экен. Мына ошондой нерсени көрдүк го, билдик. Эми билбейм мындан ары кандай. Мындан ары бир гана да бир жакшы жол бар. Мына биздин мыйзамдарда референдум деген бар. Бирок мен ушул референдумду таң калганым көп болду. Бул тиги алгачкы биздин эгемендик алгандан тартып, ошо алгачкы ажо, алгачкы бийликтеги турган кезден баштап референдумдар өттү. Бирок ал бийликтин кызыкчылыгына жол ачышка пайдаланчу реформалар. Референдум. Өздөрү үчүн. Референдумдар өздөрү үчүн. Мындайча айтканда, бийликтен эл тарапка референдум сунушталат. Элди ошого үгүттөйт, көндүрөт, мындайча айтканда административдик ресурсту чексиз пайдаланат дагы. Гос жумушту иштегендердин баарын ошол референдумду шайлап беришчи. Анан ал тиги жегичтерге аябай сонун жол ачып, коррупцияга ушунча даңгыраган мизилдеген жол салып берчү. Ал эми элдин өзүнүн көксөө талабынан чыккан маселелерден, элдин өзүнүн көксөө талабынан чыккан маселелерден түзүлүп, эл тарабынан сунушталып, бир дагы референдум. Бир дагы эле. Элдин жашоосуна байланышкан референдум боло элек. Боло элек. Ооба. Боло элек. Ал нерсени мына биздин эми бир мүмкүнчүлүк ушунда бар. Маселен, курултай дейбизби? Бул биздин өзүбүздүн каныбыздагы, каада салтыбызда, мындайча айтканда, кыргыз менталитетине төп келген, нечен кылымдык практикадан өткөн нерсе. Өзү элдин алдына бир жылда бир мындайча айтканда отчет берип туруш керек бул бийлик бутактары. Ошол эле сот бийлиги, ошол эле өкмөт, ошол эле парламент, президент. А булар эч кимге жооп бербесе, кандай маселе болот? Таң калыштуу да. Булар болду. Экс деген ат менен кете беришет экен. Дагы жөн кетпей бир канча жакшы анын баягы пособия колдоо менен кетет экен. Пайдалары башка мындай карапайым калктын түшүнө кирбеген суммадагы бир нерселер менен. Резиденциядагы коттедждер менен кетет экен. Бүттүгү кыскасын айтканда, бийликке ким жабышып эптеп жеткен болсо, ошолор чексиз өмүрү, баласы, бакчасы, мындайча айтканда, мураста ошол жерде менчиктеп. Ошондой бир жыргалчылыкта өтө турганга негиздеп түзүлүп калган да система. Анан кийин кайдагы калктын кызыкчылыгы бул жерде? Керек болсо мен бир нерсеге таң калам. Азыр эл үмүтүн үзүп бүтүп бардыгынан. Болгону сессияны азыр депутаттардын жыйыны, сессияны.
мындай эле жөн кызыкчылык катары эле көрүп калышты. Ошол жерде жок дегенде жөн айбиринин таразасын түз кармап сүйлөп койгондоруна эле ыраазы. Ал келип элге жардам берип, же болбосо анын жолун түзөшүп берип, же казанын аш салып берип аткан жери жок. Эл өзүн өзү эптеп бутка тургузду. Өпчөп кыйналып, баласынын тамагынан экономдоп атып, байкуштар эптеп там ташын түздүп алган. Элдин жашоосу өзүнчө бөлүнүп калган. Өзүнчө эле жашап. Анан кийин ошентсе дагы ыраазы эле болот болгону. Эй байкуш, баланча депутат айтты ушуну деп эле. Айтып койду, ушинтип сүйлөбөдүбү деп. Анан мен ойлоп коем. Демек алардын укуктары, башкалары жөн өздөрүнүн бир пайдасына, көмөчүнө гүл тартып бергенге мыкты жараганы менен булардын кылып аткан кызматы акындардыкынан төмөн болсо төмөн, өйдө эмес. Биз деле айтып атабыз ошо. Ошо биз айтканды дагы алар араң ыйынып, ычкынып, коркуп, үркүп, кожоюндарынан коркуп, аны ошо жерге алып келген кишилердин көлөкөсүнөн коркуп атып араң сүйлөп атышат. Туура айтасыз. Туурабы? Ал эми биз айтып атабыз да. Туура. Мен кээде мынтип коем, мен баягы күлүп, мына шакирттериме айтам, биздин жылаңач экенибиз, колубузда эчтеке жок экенинин жакшы жери ушул. Биз жогото турган эч нерсебиз жок. А булар ошол менин бизнесим өлөт. Же болбосо ушунча бир ээ болуп алган капиталым урап калбасын. Жеп алганымды бирөө жеп кетпесин. Эптеп жегеними бирөө кустурбасын деп, ошону коргош үчүн парламентке эптеп илешип калалы деп мандат алгандар бар. Деп ойлойм. Бар деп ойлойм. Сөзүңүз каралжы. Мен менен кошо ойлонгондор да бар. Сөзүңүз каралжы, бир суроо берейин да. Ушул саясат жөнүндө айтып калдыңыз, парламент депутаттар жөнүндө айтып калдыңыз. Буга чейин деген баягы партиялык список менен баргандардын кебетесин көрүп атабыз да, сиз өзүңүз азыр эле айтып бердиңиз. Эми ошондо сиздин оюңуз боюнча бир мандаттуу шайлоону киргизсек кандай дейсиз? Эми биз мына ары кайсысын көрдүк да, бир кезде ошондой бир мандаттуу элек. Мында айтышты жок окуй, мында деген баягы жеке өзүнүн авторитардык маселелерине кирет экен, тиги болот экен, бул болот экен, элди бөлөт экен, жерди бөлөт экен деген шылтоо менен экинчи вариантын көрдүк. Будан мындай төмөн кетсе кеттик, жакшылык көргөн жокпуз. Менимче анын системаларын жакшынакай дыкат, нагыз бир кесипкөйлөр, чыныгы. Мындайча айтканда өзүнүн эртеңин ойлобой, өзүнүн эртеңине туштабай, өзүнүн эртеңки кызыкчылыгына менимче реформалар керек. Мисалы азыр элдин оозунан, элди чынында бул калган бийликтегилерди мен муну айта алам, акындар чалып билбейт элдин турмушун. Биз күндө алардын кайгысында, кубанычында аралашып жүрүп, элет жеринде жүрүп, ырдап, ушул өнөрүбүздүн аркасында элдин турмушу менен жакындан таанышпыз. Алар менен көбүрөөк сүйлөшөбүз. Ыйлагандар менен көбүрөөк сүйлөшөбүз биз. Жыргагандар эмес, ыйлагандардын көбүрөөк угабыз. Алардын айтуусуна караганда, мындан көрө өзүңүз айткандай бир мандаттуулук канчалык жакшы нерсе болмок деп атат. Анын үстүнө экинчиден биз бир окуяны эстеңизчи, 2010 жылы ушундай бийликти эл сүрүп чыкты, өзүнө жакпаган. Анан ошол кезде кыскасын айтканда бизде тартип көзөмөлдөөчү, башкача айтканда жол көзөмөлдөөчү, ГАИ деле жок, милиция деле жок. Убактылуу баягы булар көчүгүн батыр элек кез болчу, парламенти деле жок, өкмөтү деле жок, башкасы деле жок. Туруп калбадыкпы? Ошондо деле эл жашап атты да, кайра жакшынакай болуп, бири-бирин сыйлашып, май болчу эсимде. Теги өйдө кой таш форум кылабыз деши, ошол кезде ошол жака чогулуп аткан, анан үчөө кылып каттап коюшту. Ошол жака кетип барасам, баягы эл эс алып жүрөт, жолдун баягы көк чыгып калган эметип аткан. Бир жакшынакай. Анан мен сүйлөшкүм келип бир жерден токтоп айттым. Бир чети бир мындай тынчтык өкүм сүрүп ушинтип калды десем, ой, бу элге жардам бербесе дагы жолтоо болбосунчу. Булар деген өздөрүнө кызыкчылыгына иштеп берген ар кандай нерсе менен жолтоо кылбасылса, эл жашайт экен дейт. А чынында эле мына биздин азыр 3төн 1 мигрант. Бизге эч кандай тиешеси жок, дайыны жок, жүрүшөт. Дарексиз. Бала чакасын таштап. Бала чакасын таштаганы бар, башкасы бар.
Кудайга шүгүр, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, эптеп барып ошол бир эмгегинин аркасында натыйжасында бутуна туруп өсүп өнүп кайра Кыргызстанга акча салып багып аткандары бар. Кыргыздык өзүнүн салтын, адебин, абийирин жоготпой, наркын жоготпой жүргөндөр бар. Мен мынакей бир окуяны айтып берейин. Бул Новосибирскийде. Ошол жерде бир үй бүлөнү көргөм. Келинчеги орус улутундагы экен, кыргызча сүйлөйт экен, үйрөткөн. Балдарынын баары кыргыз тилинде сүйлөйт. Салттын баарын үйрөтүп алган, өзүнүн жашоосун жөндөп алган, түзөп алган. Бир чети карап сүйүнөсүң, бирок эми ал баары бир жыргагандан кеткен эмес да. Баарын мынакей ошол чет жактарда иштеп миллионер болгондор деле бар, бирок кеткен жылын, кеткен себебин сурасаң, булар жыргаган жок, баары. Көчө шыпыргыч болуп барып анан башташкан жумушу. Биринчи шыпыргы кармап, уртекки көрүп, азапты көрүп, баарын үйрөнүп, анан кийин өздөштүрүп отуруп тургандар. Аларга 1000 мертебе тазим. Мисалы азыр биздин мына концерттик айтыштарыбызда Изат Айдаркулованын айтышында Мундузбек Усупбек уулу деген шакиртим айткан. Министрлер кылбаган ишти кылып мигранттар өлкөнү багып жатат. Ошол жерде зал жарылып кетти. Мына ошо чындык сөз айтылган үчүн да канча мигранттардан кат келди. Рахмат ушул жигиттин ошентип айтып атканына. Эмгегибизди багып. Ансыңарындай булардын айрымдары биякта торпоктой болуп, канчалаган замдары менен экиден машина минип, служебный, бири жип, бири берки седанын эметип алып, мунусун тоого менен, мунусун шарга менен. Мамлекеттин эсебине май куюп, ремонт кылып, анан дагы өкмөттүк квартира ала калышып айрымдары. Ушинтип аткан торпок министрлерге караганда адам нак кыргыз мигранттарыбыз бар. Булар ошончолук жардам берип. Мен дагы бир окуяга күбө болгом. Мына биздин чоңдор Москвага барып алып, посольствонун гостиницасына жатышат, мейманканасына. Же болбосо жакта кыргыз балдар эптеп уюштуруп иштеген мейманканалар бар. Ошол жерлерге барып талтактап кадимкидей конок болушат. Ош ичкен, жеген, тамак ашын ошолор кылат. Көрөм деген жерине ошолор алып барат. Анан дагы кетерден жөн кетпеңиз деп бир байкуштар белек-печке башкача айтканда сарпай кийгизсе, ошону уялбай кийип, ичип, жеп, көтөрүп кетишет экен. Мен ошого таң калдым. Мына эми ушуга жетип калдык да, бул кандай деген көрүнүш айлана. Мына ушундай болуп атканда биздин милдетибиз эми айткан. Мына сурап атат, сиз ушунча катуу кетип калыптырсыз, эми коркпойсузбу, үркпөйсүзбү деп. Колдорунан келгенин кылабыз. Эгер менин сөзүмдө жалган бар болсо, жок, сүттөн акпыз десе, менин алдыма эгер мен мынакей ушундай иштерди кылгамын деп, мына жогорку бийликтин өкүлдөрү, бирок таптаза киши эгер менин алдыма мени айыптап, анан чын эле ошол сүттөй таза болсо, жүрөгү элге таза болсо, мен ошол жерден сүйүнгөндөн жарылып өзүм эле өлүп калам. Сүйүнгөндөн. Ой, ушундай бар беле бизде деп. Андай жок. Аны далилдеши бар. Анан таң калам. Биякта ушунтип эле мен элдин кызыкчылыгын ойлоп атпаймынбы, минтип атпаймынбы деп азыр бүттүк эле баатыр. Айрым түрмөдө жатып калып эле мындай мен баатырмын, мен эркиндикте болсом эле баарын кыйратат элем да дегендер да бар. Эркиндиктен көргөнбүз аларды. Эмне кылгандар. Аларга да ишенбейм мен толук. Бардыр арасында баягы бейгүнөө, мүмкүн бир кылган иши бар, андайлар да. Аларга акыйкаттык тилейм. Алар ошо бир азаттыкты көрсүн, акыйкаттык келсин, сот адилеттигине ээ болсун деген ак тилегимди айтып кетейин. Бирок көпчүлүгү жөн эле. Ошол мындайча айтканда кайсы бир бийликке кезек келип калгандагы өч алуунун аркасында камалган, же болбосо аделе ошо ичишип, жешип, табакташ жүргөн. Анан баатыр кылып атышпайбы? Андай эмес. Билебиз алар кандай кылып кайсы бийликке иштеп беришкендер. Анан бул жерде көп мындайча айтканда элге зыянын залакасын тийгизишпесин.
айрым учурда билмексен болуп туруп калкты козуткан нерсени эки бөйүз тең жасап коюп атат. Сүйлөп коюп атышат. Ошондой нерселердин аркасында баягы дагы да болсо жөнөкөй байоо элди мындай бир козутам, анан алдайм деп ойлошпосун. Азыр кыргыз эли көп нерсеге көзү канып жетти. Биз эч качан кыргыз калкы бөлүнбөйт. Муну бөлгөндөр да ошо саясатчылар болчу. Бир облусту экиге бөлгөн, бир районду